Алтынбек Сулайманов: ар бир добуш аманат, биз аманатка кыянаттык кылбайбыз. Ар бир добуштун баасы жок, элдин добушу тууганчылык жана акча менен бааланбашы керек. Бул тууралуу Альянс партиясынын талапкери Алтынбек Сулайманов бүгүн 13 ноябрда Ош шаарынын тургундары менен жолугушканда билдирди. Айтымында жогорку кеңешке шайлангандар калктын ишеничин актоого милдеттүү. Ар бир добуш аманат, биз аманатка кыянаттык кылбайбыз. Элге чын дилден кызмат өтөйбүз деп саясий жарышка аттандык, деди Сулайманов. Ал шайлоодо эң таасирдүү күч административдик ресурс экенин айтып, анын айынан шайлоонун жыйынтыктары бурмаланып, жокко чыгарылып келгенин баса белгиледи. Азыр административдик ресурс иштеген жок, аны менен күрөш жүрүп жатат. Шайлоого аралашпайбыз деп ар бир мамлекеттик кызматкер кол койгон. Алардын таасири жанындагыларга тийбеш керек. Үгүт иштерги аягына чыкканга чейин ушундай болот деген ишеним күч. Болбосо эл нааразычылык билдирип чыгары турган иш, деди Сулайманов. Булак Чындык медиа. Мадумаров: канча жолу жер карадык, канча жолу уят болдук. 12 ноябрда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган талапкерлер Талас шаарында эл менен жолугушуу өткөрүштү. Талапкерлер жогорку кеңешке эле эмес, эртең парламенттер аралык ассамблеяга жиберсек да, ошого жарай турган азаматтарыбыз бар. Алматы, Астана, Ташкент, Душанбеге барабы, биздин эл өкүлдөр деп сыймыктанып көрсөтсөк болот. Эгерде Кыргыз мамлекетинин атынан башка өлкөгө бара жатса, аны сөзсүз түрдө уялбай эле карашыбыз керек. Өңү башы кандай, акылы кандай, маданияты кандай, барып келгенче уят кылбайбы, бүтүндөй улуттун намысына доо кетпейби, сүйлөгөнү кандай болот экен деп карашыбыз керек. Маселе чечиле турган чет жакка барган учурда колуна калем кармаган, китеп окуган, 5 тилде эмес, жок дегенде 2 тилде билген азаматтарды жиберүүнү ойлошубуз керек. Оозуна талкан салган Кыргызстандан ары чыкпаган башка мамлекеттин аталышы кандай экенин билбеген жигит кыздарды жиберип алып, канча жолу жер карадык, канча жолу уят болдук, башка өлкөлөрдүн башчылары не деген маселелерди көтөрүп жатат да, биздикилер барып алып эмне деген сөздү сүйлөп келип жатышат, деди Адахан Мадумаров. Партия лидерлеринин айтымында өз эли эмне үчүн башкаларга тең болбойт деп, кем болуп жүргөнүн көргөндө жүрөгү түтөйт. Булак Сереп медиа. Самара Каримова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дайырбек Орунбеков трибунанын көркүн чыгарган депутат болот. Кыргыз коомчулугунда мен сыйлаган адамдардын бири Дайырбек Орунбеков. Ал бир мандаттуу Алай шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп бара жатат. Мен ал аймактын шайлоочусу эмесмин, бирок ушундай бычакка сап, тайманбаган эр жүрөк, өзүнүн көз караш, принциптерин туруктуу карманган мырзалардын депутат болуп келишин каалайм. Дайырбек ага жөнөкөй, кичпейил, жеңил тил табышкан дипломат, адамдык сапаты бийик, мамлекеттик жумушта, журналистикада, саясатта такшы алган жаштардын бири. Эл колдоп депутат кылып алса, трибунаны көркүн чыгарган, элдин таламын талашкан, топ жарган депутат болоруна ишенем. Ийгилик каалайм сизге, кызмат кылууга даяр энергиясы, акыл тажрыйбасы толуп турган чагы. Булак Чындык медиа. Дүйшөн Төрөкулов быйыл эл өзү каалаган талапкерин тандап алуу укугуна ээ болду. Эл өз тандоосун жасап, татыктууларды парламентке алып келе алат, деди Альянс саясий партиясынан талапкер Дүйшөн Төрөкулов Ош шаарында шайлоочулар менен болгон жолугушууда. Төрөкулов быйылкы добуш берүүнүн өзгөчөлүгүнө токтолду. Ал шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу парламентке татыктуулар келет деген пикирин билдирди. Буга чейин жогорку кеңешке өз кызыкчылыгын көздөгөн олигархтар көп келди. Алар эл менен иштебей капчыгына таянып жүрүштү. Жыйынтыгы кандай болду? Парламенттин аброю түштү, өлкөдө туруксуздук жаралды. Андыктан бул шайлоодо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, элим туура тандоо жасайт деп үмүттөнөм, деди Төрөкулов. Булак Сереп медиа. Алпаручу Нурзат Токтосунова кызы жана жолдошу менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Сүрөт социалдык тармактардагы баракчасына жүктөлүп, алдына жүрөк быйтыкча калтырылган. Алпаручу айымдын катталуучулары аларга бакыт каалап, ар бир айым бактылуу болууга татыктуу экен жазып жаткан чактары. Оба, биз кызым экөөбүз жалгыз эмеспиз, атабыз бар. Мындан бир нече ай мурун таанышып баш кошконбуз. Тагдыр көп сюрприз камдайт тура. Атым Мирлан, менден 5 жашка улуу деген билдирүү менен Токтосунова турмушка чыкканын ачыктаган эле. Бирок ал жолдошунун да кызын да сүрөтүн баракчаларына жүктөөчү эмес. Кийинчерээк ал кош бойлуу экенин айткан. Булак Сереп медиа. Ташиевдин сабырдуулугуна баа бердим. Мен Камчыбек Ташиев деген атты тааныгандан тартып, ушул кишинин башынан өткөргөн ар кандай учурларды ойлоп отуруп, бул жигиттин эң оболу накта Кыргыздын канында, табиятында болушу керек болгон духуна баа беремин. Анан камчы накта сабырдуулугуна өзгөчө баа бердим. Итбай Чотубайдын баары, акылы жетпеген деле, саясатчысы деле, сагызган деле, текеси деле, шакалы деле, ити деле ушул Камчыбек асылып, оозуна келгенин оттоп жүрөт. Бирок камчы былк этпестен эл чогулуп кайерге чакырса жет барып, ачык сүйлөшүп, душмандардын
сасык сөздөрүн жеңип, өзүнүн эл алдындагы кадырын күн өткөн сайын көтөрүп, кыргыз элинин эң ишенген эле тоосуна айланды. Күнү түнү элибизге кызмат кылып келе жатат. Байли, камчыдай уулдарыбыз көп болсо гана өсүп келе жаткан жаштарга айтарым, эсиңер болсо ушул Камчы Ташиевден үлгү алгыла. Патриоттуулукту да, достукту да, бекемдикти да, баатырлыкты дей койчу бардык мыкты сыпаттарды ушул агаңардан үйрөнгүлө. Камчы агаңардай эле болуп алсаңар, Кыргыздын келечеги ишеничтүү жаштардын колунда деп айтат элем. Көрүнгөн суюк аяктарды ээрчибей, эркең эркектей, кызың кыздай болуп, Кыргызстан үчүн бир болгула балдарым. Бекмуратова: укук коргоочу Асылбек Жээнбеков шайлоодон 100% утуп чыкмак. Капаска салынган Шумкар Асылбек Жээнбеков бир нече жолку чакырылыштын депутаты болуп, элге жакын, калкына кадыры сиңген өкүл боло алды. Мыкты спикер болду. Асылбек Жээнбековду негизсиз, күнөөсүз абакта кармабай, аны чыгарып жаңы шайлоодо сынап көрүш керек эле. Айттың, азыр Асылбек камалбагында жемкор, ууру талапкерлерди артта калтырып, билими, иш тажрыйбасы жагынан өйдө турган талапкер болуп жарышка чыкмак. Бир сүйүндүргөнү, эч бир мамлекетке зыян келтирбей турган мыйзамдарга кол койбогону. Сооронбай Шариповичтин бир дагы ишине аралашпаганы, ылайым сиздерди Аллахым колдоп, бөөдө кырсыктардан сактап, аман болуңуздар, түбөлүк түрмө жок. Буюрса Асылбек иним камактан чыгып, көптөгөн жакшылыктардын жаратуучулары болот. Убакыт өзү дарылайт. Акыркы экономикалык, саясий кырдаал көрсөтүп жатканда эл дагы сиздердин кандай экендигиңиздерди баалап жатат. Бекмуратова, укук коргоочу, Булак медиа центр. Президент барын чечет беле Наталья Никитенко бийликти сындады. Депутат Наталья Никитенко электроэнергиясын колдонууга чектөө киргизгенине нааразы. Шайлоо бүтүп суук түшкөндө эл кантет, эмтен эле ушундай көрүнүш болуп жатса деп депутат суроо салды. Президент барын чечет беле, кече эле электроэнергиясын өчүрбөгүлө деп буйрук бербеди беле, анан эмне болуп жатат? Кече түндүк электро жарыкты берүүнү 10дон 5 киловаттка чейин төмөндөтүптүр. Миңдеген жарандарыбыз иштеген Дордой базарында эл жарыгы жок отурат. Жарык өчкөндүктөн аппаратка туташкан ымыркай реанимацияга түшүп калды. Булар шайлоонун алдында болуп жатат, андан кийин шайлоочулардын добушу керек эмес болуп калганда, чыныгы суук түшкөндө эмне болот? Мен жоготуулардан баштагыла, өзүңөр үнөмдү баштагыла, бюрократиялык аппараттарды жойгула, ортомчуларды жойгула деп айткам. Тецтеги алдамчылыкты токтоткула. Келгиле, биринчи кезекте элди ойлойлу, андан кийин коңшуларга кам көрөбүз. Элди алдаганды токтоткулачы, чыныгы профессионалдарга жол ачкылачы деп депутат социалдык тармактагы баракчасына жазган. Кече түндүк электроэнергиясын колдонуунун кубаттуулугуна счетчик койгону белгилүү болду. Бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловаттка чейин, 3 фазалуу абоненттер үчүн 10 киловаттка чейин чектөө коюлган дешти түндүк электр ишканасынан. Ишкана лимит суу энергетика ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана электр энергиясын колдонууда белгиленген лимиттерди сактоо максатында кыскартылганын айтууда. Алар электр эсептегичтер өчүп калбаш үчүн электр шаймандарын бирдей колдонууну сунушташат. Түндүк электр кызматына чалсак, азырынча ушинтип жашап турууга деп жооп беришти. 21-кылымда жарыксыз кантип жашоого болот? Булак Кактус медиа. Жашы жетелик кыз зордуктоо тууралуу оюнан токуп чыгарып, жигит камалып кеткен. Бишкек шаардык соту 26 жаштагы Идристин аты жөнү редакция тарабынан өзгөртүлдү, кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Буга чейин райондук сот аны күнөөлүү деп таап, 7 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Ал 2020-жылдын 21-октябрында саат 20:00 чамасында Бишкек шаарындагы мейманканалардын биринде жашы жетелик Каншайды аты өзгөртүлдү, зордуктаган деген айып тагылган. Айыпталуучунун айтымында, ал Каншай менен бир гана жолу жыныстык катнашта болгон, баары өз ара макулдашуу менен болгон. Ал кызды зордуктаган эмес, алар мамиледе болушкан. Кыз өзү Идристи 1999-жылы туулганмын деп алдап койгонун айткан. Ал өзү жигитти телефон чалып мейманканага чакырган. Идриске чейин эле кыздыгын жоготкону айтылууда. Атамдан коркуп, ошондон улам Идрис менен болуп кыздыгымдан ажырап калдым дедим. Мен ага ачууланып жүргөм, үйдө түнөбөй жүргөндүктөн атамдан коркуп ага жала жаптым. Сураныч аны актап бергиле деген ал. Жыйынтыгында Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Идрис 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Булак Home Press.